Жөнөкөй эсептөөлөр боюнча Ысык Көл облусунда чакан насыя агенттиктердин жардам аркылуу соңку 12 жыл ичинде 5000ге жакын жумуш орундары түзүлгөн. Кумтөр ишканасынын каражатына ачылган каржы уюмдарынын насыялары жеңилдетилген шартта жана эң төмөнкү пайызда берилүүдө. Алардын башкы максаты кошумча киреше алуу эмес, аймактарды өнүктүрүүгө шарт түзүү болуп саналат. Өзгөчө каржы эксперименти тууралуу кийинки материалда. Жетөгүз району мөмө бактары менен белгилүү. Жеңиш айылындагы Курманакуновдордун чоң үй бүлөсүнүн бирөөсүнүн гана бакчасы 2,5 гектарды элейт. Мурда чөптөрдү жалпы үй бүлөсү менен бир жумада кол менен чабышчу. Бүгүнкү күнү Жетөгүз агенттигинин насыясына сатып алынган чакан трактордун жардамы аркылуу бир күндө эле чаап алышууда. Мал чарбачылыгы менен алектирибиз, аякта чөп чагыш 4 гектарыбыз бар. Бер жагында дагы 2 гектар бар чөп чагыш. Ошолордун баарын ушул менен жыйнап атабыз. Ушул Кумтөр компаниясына дагы бир ыраазычылык билдирип кетебиз. Бардыгы мындан 12 жыл мурун Тамга айыл өкмөтүнө Кумтөр 3 миллион сом бөлүп берүүсү менен башталган. Жергиликтүү бийлик Токен компаниясынын колдоосу алдында чакан насыя агенттигин ачууну сунуштаган. Жетөгүз чакан насыялуу агенттиги Кумтөр ишканасынын каражаттары аркылуу 2006 жылы түзүлгөн. Ачылгандан бери 5000ге жакын насыя берилген. Үстөк пайызы жылына 10-12% түзөт. Насыя коржуну 114 миллион сом. Жетөгүз районунун калкы 100 миңге жакындап калды. Жергиликтүү калк негизинен багбанчылык жана талаа иштери менен алектенет. Мына ошондуктан биз насыя коржунунун 64%-ын дале ушул багытты колдоого жумшап жатабыз. Тоң районунда Жетөгүздөн айырмаланып, негизги басымды үрөн жана малдын санын көбөйтүүгө жумшашат. Мындан тышкары чакан жана орто бизнес дагы ыкчам өнүгүүдө. Потребность. Албетте, Кумтөр аймактын өнүгүшү үчүн ири каражаттарды бөлүп берүүдө. Анын ичинде Тоң районунун жашоочуларына да чоң каржы колдоолор көрсөтүлүүдө. Калктын көпчүлүгү ген ишканасында эмгектенишет. Компаниялар аркылуу же түздөн түз. Кумтөр генин тейлеген көмөкчү чарбалар аркылуу да иштешет. Финансовая поддержка. Тоң финанс чакан насыялуу агенттиги Кумтөр ишканасынын каражаты аркылуу 2011 жылы түзүлгөн. Ачылгандан бери 2000ге жакын насыя берилген. Үстөк пайызы жылына 10-12% түзөт. Насыя коржуну 77 миллион сом. Тоң районунда курулуштар көп болууда. Аны Тилек Жаналиев башкалардан жакшы билет. Бир канча жыл мурун пескоблок жана пластикалык терезелерди өндүрүшү боюнча бизнес ачкан. Иш кызуу башталган, бирок көп өтпөй өндүрүш кубаттуулугу жетишпей калган. Кредиттин алган себеби деген бизге ушундай оборудование алыш керек болуп калды. Анан сырьёлор, цемент, ар кандай жумшаганга керек болгондуктан ошон үчүн кредит алганга да туура келди. Ушак 12% болгондуктан, арзандыктан болгондуктан ушактан алдык. Анткени башка жактар 18-20% дегенден Тоң финанска келип 500 миң алдык. Буюрса жакшы. Балыкчы финанстан 500 миң сом алган Аида Олжубаева жолдошу менен салонуна жаңы компьютерлерди жана уюлдук телефондор үчүн жабдыктар дүкөнүнө товар сатып алышкан. Мы планировали долго. Биз узак убакыт бою пландаштырдык. Бир нерсе ачалы десек болбой жатты. Акча жок болчу, анан тааныштардан угуп насыя алдык. Ошондон кийин кыялыбыз дейлүү же пландарыбызбы ишке аша баштады. Уруксат алгандан кийин дагы бир бизнес ачууга жаңы план пайда болду. Мен жакында сулуулук салонунда иштейм. Балыкчы финанс чакан насыялуу агенттигине каржылык колдоо үчүн Балыкчы шаарынын көптөгөн тургундары кайрылышат. Бул жерде башка райондордон айырмаланып, соода тармагы тейлөө жана өндүрүш абдан өнүккөн. На сегодня Бүгүнкү күнү Балыкчы финанс ийгиликтүү иштеп жатат. Долбоорлор каржыланууда. Негизги максатыбыз Балыкчы шаарындагы жакырчылыкты жоюу жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Балыкчы финанс чакан насыялуу агенттиги Кумтөр ишканасынын каражат аркылуу 2012 жылы түзүлгөн. Ачылгандан бери 2,5 миңден ашык насыя берилген. Берилген насыялардын суммасы 200 миллион сом. Насыя коржуну 50 миллион сомду түзөт. 12 жылдан бери ишмердүүлүктөрү Кумтөр тарабынан көзөмөлгө алынган 3 чакан насыялуу уюмдары Ысык Көл облусунун жалпы социалдык экономикалык абалына бир кыйла таасир берген.
Жетөгүз Тоң Финанс жана Балыкчы Финанс чакан насыялоо компанияларынын 2010 жылдан 2017 жылга чейинки көрсөткүчтөрү. Берилген насыялардын суммасы 696 миллион сомдон жогору, насыя куржуну 234 миллион сомго жакын. Өлкөбүздүн бюджетине салык төлөмү түрүндө 19 миллион сомдон ашык которулган. Учурда Курманакуновдордун үй бүлөсү түшүм жыйноого даярданып жатышат. Көп өтпөй алардын алмалары Орусиянын дүкөндөрүндө сатылат. Иш оңолуп атат. Жылдан жылга оңолуп атат. Азыр элдин түшүнүгүнүн баары абдан жакшы. Эмне болсо дагы ошол өзүнүн жан сактоосун илгерилетип алыш үчүн абдан жакшы иштердин баарын иштеп атат. Кыргызстан экономикасынын лидеринин курорттук аймактагы долбоорлору түздөн-түз каржы салымдарынан тышкары дээрлик бардык тармактарды камтыйт. Алар жаштарга билим берүү программалары, бизнести өнүктүрүүгө, айыл чарба жана айлана чөйрөнү коргоого жардам берүү болуп саналат. Кумтөр ишканасынын Ысык көл облусун өнүктүрүү стратегиясы да мына ушул максаттарды көздөйт. Анын жардамы аркылуу ысык көлдүктөр келечекке чоң үмүт артышууда.